Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Баткен телеканалы түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Бүгүн бизде түз эфирде темабыз Баткен өнүксө өлкө өнүгөт деген теманын астында болмокчу. Өзүңүздөргө маалым, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич тарабынан Баткен областына өзгөчө көңүл бурулуп, өнүгүүнүн илгерилөөнүн чоң кадамдары жасалып жатат. Бүгүнкү күндө Баткен областында мамлекет тарабынан ушул өзгөчө көңүл буруу натыйжасында бир топ алгылыктуу иштер жасалып атат, ийгиликтер жаралып атат. Ошол ийгиликтердин артында албетте миңдеген биздин ошол мекендештерибиз, область тургундары, жетекчилерибиз турушат. Мына бүгүнкү ушул Баткен өнүксө өлкө өнүгөт темасынын астында биз студиябызга Кыргыз Республикасынын Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алимбаев Абдыкарим Карбековичти чакырып отурабыз. Саламатсызбы, Абдыкарим Карбекович? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Эми бүгүнкү ошо сиз менен болгон маекти баштаардан мурда мындай сиздин маанайыңызды сурап алсак, Абдыкарим Карбекович, маанайыңыз кандай? Маанайым жакшы. Буюрса эл менен биргеликте жумушту азыр алып барып жатабыз. Баткен областында жалпысынан биринчиден бизде эң чоң маселе болуп бул чек ара маселеси, ошол менен бирге суу маселеси болуп турат. Чек ара маселесин азыр көрүп турасыздар, акыркы күндөрү тынч эле туруктуу болуп турат, бирок суу маселесинде кичине көйгөйлүү маселелер болуп жатат. Кечээ эле күнү мен Баткен районунун Аксай айыл өкмөтүндө иштеп келдим. Ошол жерде дагы таза суу боюнча маселелер болуп жатыптыр. Буюрса бул таза маселени азыр чечүү жолдорун да карап жатабыз. Жалпысынан маанай жакшы, иштеп жатабыз. Жерлерде элдер менен бирдикте ошол айыл өкмөттөрү менен жергиликтүү бийликтер менен ишти алып баруудабыз. Албетте Баткен областы өзгөчө баягы стратегиялык аймакта, анан өзүңүз жана айткандай эле кошуналар менен ушундай мамилебиз өтө баягындай болуп турган учурда иш алып баруу дагы аябай кыйын. Мындай чарчаган жоксузбу? Сиз ушул бизде ушул өзүңүз мына экинчи жыл башкарып келатасыз. Чарчаткан жокпу негизи биздеги? Албетте, жумуш бул жеңил эмес. Баткен областында жетекчи болуп барыш, жетекчи болуп ушул бүт президент койгон тапшырмаларды коюп, ошону менен бирге элдердин талабын дайыма аткарып туруш бул жеңил эмес. Бирок эч качан бул жерде эгерде чарчаганыңды билсең кетишиң керек. Бул жерде чарчабаш керек, иштеш керек, күнү түнү эл менен бирге болуп, ошол чек арадагы болгон, ошону ички, тышкы маселелерди чечип туруш керек. Ошону менен бирге мына азыркы учурда биздин өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич Жапаров Баткенге өзгөчө көңүл буруп атканда биз ушундан пайдаланып иштешибиз керек. Ошон үчүн бүгүнкү кырдаал чарчатпайт. Абдан жакшы экен. Эмне жумуштар болуп аткандыгы боюнча сиз менен алдыда сөз кылабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин ушул Баткен өнүксө өлкө өнүгөт түз эфирдеги берүүбүз түз эфирде болуп атат. Биздин WhatsApp номерибиз иштеп атат. Сиздер эгер ушул коомчулуктун кызыгуусун туудурган бир жүрөк өйгөн маселе болсо, төмөндөгү номерге чалып WhatsApp аркылуу жазып койсоңуздар, биз ошол жазуу түрүндө алынган суроолорго Абдыкарим Карбековичтин өзүнөн жооп алып бермекчибиз. Анда эмесе кайрада да кайталаймын, 0555 48 47 48 WhatsApp номерине гана сиздер суроолорду жазуу түрүндө берсеңиздер болот. Биздин берүүбүз түз эфирде болуп атат. Абдыкарим Карбекович, мына Кытайда болуп келдим. Кытайда саламдашканда бизде саламатсызбы деген ордуна аларда курсагың токпу деген сөз айтылат экен да, ушундай саламатсызбы дегендечи. Анан муну айтып аткан себеби биздин ушул бүгүнкү сиз менен болгон маегибизде биринчи ушул азык-түлүк коопсуздугу боюнча баштасак дейм да. Бүгүнкү күндө ушул биздеги мына күз күрөшү жүрүп атат. Жыйын-терим дагы эле бүтө элек, баардык нерсе бышыкчылык кампага кирип аткан учур. Анан негизги маселе мына уун болуп атпайбы? Ушул уун боюнча ушул будай маселеси кандай болду, орум жыйым кандай болуп атат, ушул боюнча сөздү баштасаңыз.
Өтө маанилүү суроо болду. Бул Баткен областында өзү айыл чарба жана өнөр жай маселеси өтө маанилүү да. Бул тармакта сөзсүз түрдө көңүл коюп, буну бир алдыга жылдырышыбыз керек. Мына айыл чарба маселеси боюнча быйыл буюрса бир канча жумуштар болуп өттү. Биринчиден алганда мына бизге мамлекет тараптан жеңилдетүү бир кредиттер берилди. 6%-га бул мурун 10%дан болуп келген. Азыркы мына быйыл 2022 жылы 6%дан элдерге мындай жеңилдетилген кредит берилди. Бул жалпы эле Баткен областы боюнча 37.671 гектар айыл чарба тармагында болсо, анын ичинен 36.197 гектар бул суугат жери, ал эми 37.474 гектар бул кайракы жер болуп саналат. Азыр биз көптөгөн кайракы жерлерге дагы биз аракет кылып жатабыз, сууларды чыгаруу боюнча. Азыр бир канча долбоорлорду түзүп жатабыз, ошол жердеги сууларды алып келип туруп бир айыл чарба маселесин көтөргөнү. Бул жерде айыл чарба министри дагы өтө көңүл буруп, өзү келип дагы таанышып кетти. Бул боюнча мына быйыл көптөгөн жерлерди биз иштетип, былтыркы жылга караганда айыл чарба тармагынан биз 8% өсүпбүз. Былтыр ушул мына 9 айлык темпени салыштырганда 8% өсүпбүз да. Бул деген дагы аз. Биз буну дагы күчөтүшүбүз керек. Ошону менен бирге мына биз Россия Федерациясы тарабынан дагы биз арзандатылган уруктарды биздин ушул мат резервден бир канча уруктуктарды алып келип туруп Баткен областына райондорго дагы ушул жылдын башында биз таркатып бердик. Буюрса былтыркыга салыштырмалуу, эгерде биз алсак, айыл чарба тармагында Баткен областынын ичинде өсүү бар. Бул азыр биз негизги маселелерди кылып туруп, ушул айыл чарбада иштеген жанагыдай дыйкандар менен биргеликте семинарларды өткөрүп жатабыз. Мына азыр көрүңүздөр, СОС тармагында дагы чыгып жатат, СОС тармагында дагы көрсөтүп жатат. Бир канча биздин жаңы дыйкандар пайда болуп, мына көптөгөн жерлерде алар өздөштүрүп жатат. Мына азыр эле карасак, суу башы айылына эле барып көрсөк, мисалы ошол жерде дыйкан дарбыз өстүрүптүр да. Бул жанагыдай тамчылатуу системасы мененчи. Бул дегенде эле бизге жаңылыкта мына Турция тараптан жаңы көчөттөр келип жатат азыр. Ушуларды көчөттөрдү келип туруп, мына жакында эле биз сүйлөшүп атабыз. Ошо Турция адистери менен жакында келип туруп Баткен областында дыйкандар менен жолугушуп, жаңы сорттогу көчөттөрдү отургузуу боюнча. Ошолорду кантип суу менен камсыз кылыш керек, кантип ошолорду өздөштүрүш керек боюнча дагы мына семинарларды өткөрөбүз деп турабыз. Андан тышкары биздин дыйкандар дагы мына Өзбек мамлекетине дагы барып келип, мисалы, ошол жерде тажрыйбасын алмаштырып келип жатат. Бирок бүгүнкү күндө бул жумушту аябай күчөтүшүбүз керек. Бул жетишсиздик бүгүнкү күндө дагы иштеп жаткан. Биз буну дагы буйруса биз күчөтөбүз. Жакшы экен, жакшы. Мына өзүңүз айткан азыр суу башы айыл өкмөтү бул өтө суусу жетишпеген аймактарда дарбыз өстүрүлгөндөн кийин, демек биздин дыйкандарыбыз жер иштетүүнүн сырларын билип, анан суугаруунун жаңы ыкмасына өтүп жаткандыгы аябай жакшы да. Анан эми мына биз деле ошол маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катары сиз ошол болгон аймактарда бирге болуп көрүп атабыз. Негизинен мына чек ара аймактарында суугат суу менен камсыз кылууда жанагы тереңден казып чыгаруучу скважиналарды курдуруу боюнча дагы бир топ иштер болуп атат да. Ушулар боюнча ал кандай иштер болуп атат? Баткен областы мен айтып кеттим, азыр бул чек ара маселеси менен бирге суу маселеси депчи. Чек ара маселеси мен дайыма айтып жүрөмүн, азыркы чоң жыйындарда дагы айтып жатам, бул качандыр бир буйруса бул чек ара маселеси чечилет. Бирок суу маселеси кантип чечилет, ушул суроо болуп калып жатат да. Жылдан жылга мисалы үчүн суулардын көлөмү азайып кетип жатат.
биздин дарыялардын суулар мына көрдүңүздөр жаз айында аябай аз акты. Буюрса азыркы күндө суу жетиштүү эле болуп турат, суулар дарыялар толуп эле суу агып жатат да, бирок жаз айында ошо суугат мезгилинде суу өтө тар, аз болду да. Керек маалда. Ошондуктан биз кошумча мамлекет тараптан акча алып туруп биз скважиналарды чыгарып жатабыз. Бул биринчи кезекте бул биз Самаркандык айыл өкмөтүндө, Актатыр айыл өкмөтүндө биз кошумча скважиналарды чыгардык. Азыр дагы бүгүнкү күндө тендер болуп өттү. Суу чарбачылык департаменти тендер өткөрүп туруп, азыр дагы кошумча Самаркандыкы дагы кошумча сууларды чыгарабыз. Андан тышкары мына Маргон айыл өкмөтүндө дагы 5 скважина кошумча чыгардык буюрса. Биз азыр иштеп жатабыз. Ошону менен бирге биз мамлекеттен эле сурабай, биз донорлор менен дагы сүйлөшүп жатабыз. Эл аралык уюмдардан дагы менен дагы иштеп жатабыз. Бул Карабулак айыл өкмөтүндө мисалы үчүн Каракол каналынан дагы биз суу алып келип жатабыз. Эгер ошол сууну алып келсек, биз 1000 гектар жерди өздөштүрөбүз. Бүгүнкү күндө толук кандуу уже бизди бүтүп калды. Бүт материалдарын алып келип, ошону менен бирге акча маселеси деле чечилип калды. Азыр биз ошол Бужум айылы менен сүйлөшүп, Карабулак айылынын элдери менен сүйлөшүп туруп, азыр биз буну кантип ошол жердеги Каракол каналынан сууну алып келебиз сүйлөшүп туруп, уже баштаган астында турабыз. Андан тышкары буюрса мына Дүйнөлүк банктан дагы бизге акча бөлүндү. Буюрса мындан дагы ушул сууга ошол акчанын жалпы суммасынан биз суу маселесин дагы карап чыгабыз да. Сууларды алып келүү боюнчачы. Ошон үчүн негизги басымды кылып туруп бүгүнкү күндө биз ушул сууга жана таза сууга коюп жатабыз. Аябай жакшы экен. Мына сууга суу боюнча инвестицияны айттыңыз. Мына жалпы область боюнча инвестиция туурасында айтып бересизби? Кандай көлөмдө инвестиция тартылды ушу Баткен областына? Кайсыл тармактарга көбүрөөк тартылып жатат? Мына өзүңүз кошуна мамлекеттерге барып атасыз, чет өлкөлөргө барып түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келип атасыз. Ошол натыйжасы кандай болуп атат ушу инвестиция тартуу боюнча? Инвестиция тартуу боюнча бүгүнкү күндө Баткен областында мен жакшы жумуш жүрүп атат деп айткандан алысмын. Бирок инвестиция бул бир замат эле тартылбай турган нерсе экен. Мына эл аралык чоң суммадагы инвестицияларды тартуу максатында мына биздин өзгөчө статус негизинде биздин Баткен областына бир канча жеңилдиктер бар да. Ошол менен бирге мамлекеттик кепилдиктер дагы бар. Буну биз терең баарына жеткирдик. 2021 жылдын 14 октябрына биз Баткен шаарында инвест форум өткөргөнбүз. Ошол жерде дагы бир канча долбоорлорду биз көрсөтүп, инвесторлорго таркатканбыз. Бүгүнкү күндө чоң инвесторлордун айтып кетсем, мына Лейлек районунда бир жакшы бир долбоор турат. Буюрса ошол жерде атайын тоону аралатып 4 километр туннелди казып туруп суу чыгарат. Саркен бул долбоору деп койдук. Ошондо бизде 4000 гектардан ашык жерди биз өзгөртүүгө, мындай өздөштүрүшкө элдерге таркатабыз. Андан тышкары аэропортто, эл аралык аэропорт кылабыз деп жана ушул эле долбоордун ичинде бул жерде мини ГЭС бар. Азыр жакында бул инвесторлор келип өзү келип Лейлек районунда болуп кетти. Азыр Бишкек шаарында документтерди даярдоо иштери жүрүп жатат. Баткен областында мына билесиздер, азыр мини ГЭСтер курулуп, мына Зардалы тарапта. Ошону менен бирге көмүр кендери, жаңы көмүр кендери ачылып, азыр атайын жолдор дагы салынып жатат. Ошо инвесторлордун жардамы менен жана бул жакта цемент заводу дагы ачабыз деп жатабыз да. Бул Баткен районунда чоң инвесторлордун бири. Мына Кадамжай районунда дагы мини ГЭСтер, мисалы Исфайрам дарыясында дагы инвесторлор курулуп, бүгүнкү күндө бирок аягына чыга элек 70% жумуштарды алып барышып жатат. Жалпы Баткен областы боюнча эң чоң дарыялар 6 болсо, 6 дарыяларда бүгүнкү күндө жалпысынан 8 мини ГЭС курулуп жатат да. Мына жакында эле билесиздер, Баткен районунда эле Кыштут айылында Чакан кичи мини ГЭС иштеп ишке ачылышы болуп, азыр ишке берилди да. Буюрса бул дагы ошол жердеги инвесторлор балдар, бул өзүбүздүн эле Баткендин кулундары.
бул балдар менен сүйлөшүп көрсөк айтып жатат, биз буну дагы күчөтүп, ошол жердеги келечекте биз кыштык айында ошол жердеги жакын жайгашкан айылдарга светти бекер кыла турган максатыбыз дагы бар деп жатат да. Ошондуктан мен айтып кетет элем, ушул мини-гэстерди биз азыр колдоп, бүт дарыяларыбызда мини-гэстерди куруп алсак, биз мына электр тармагына дагы биздин Баткен областынын элдерине бир канча жеңилдиктер болот деп. Аябай жакшы. Эми мына ушул улай эле Баткен областындагы ошо жол маселеси боюнча дагы айтып кетсек да, Абдыкарим Кырбекович, мына президент менен сиз ай сайын жолугуп турасыз, ушул маалымат кабардар кылып турасыз, Баткен областында кандай жумуштар болуп аткандыгын ал киши өзү дагы сизден ошо сурап турат. Анан негизинен баягы президентибиз тарабынан ошо жолдордун курулушу өзгөчө көзөмөлгө алынып атпайбы? Анан жолдордун курулушу кандай болуп атат мына жалпы областтын аймагында? Бизде Баткен областында негизги жол бул Ош, Баткен, Разаков жолу толугу менен бүттү деп бардык жерде айтылып келе жатат. Бирок мен айтып жатамын, бул жерде Баткендин шаарынын өзүндө бүт эле 22 километр бүт элек деп айтып келе жатабыз да биз. Себеби дегенде бул трасса жолу бүтүп келип, азыр Баткендин айланып, Баткен шаарын айланып, жаман жолду өтүп жатат. Жүк ташуучу машиналар дагы ошондой. Ошондуктан биз азыр буну чоң талаадан чыгып 22 километр калган, бул Карабакты айланган негизги жолду биз 22 километрди биз төшөшүбүз керек, асфальт төшөшүп чыгышыбыз керек да. Ал жакка да азыркы күндө жүк ташуучу машиналарды биз жибербей жатабыз, себеби дегенде айылды чаңытып, жол себеби толугу менен бүткөн эмес. Бирок мына 2022 жыл ушуларды бүтүрүү боюнча, ошону менен бирге мына ички жолдорду бүтүрүү боюнча дагы биз мамлекет тарабынан жалпысынан 615 миллион 2022 жылга каралган. Мурунку жылдарга караганда 40% көп каралды Баткен областына. Ошону Карабах жолунду бүгүнкү күндө 5,5 чакырымы толугу менен бүттү. Бирок биз азыр акча бөлүнүп берет, калган ошондо бизде бир 17-16 километр 500 метр калып жатат. Ошону дагы аягына чыккыла деп туруп биз ушул маселени көтөрүп жатабыз. Андан тышкары Баткен районунда мына Кызыл Бел Достук айылына дагы мына жалпысынан 13 чакырым, анын ичинен мына азыркы акча түшкөн 3,5 чакырымга акча түшүп, азыр бүт даярдоо жумуштарын бүтүп, азыр жумушту баштайт. Андан кийин маселе суу башы Согу менен Таянт жолунда дагы бул жаңы салынган бизге өзүбүздүн эч кимге көз карандысыз жолубуз бар. Ошол жолдо дагы маселени биз элдер менен жолукканда бул маселени көтөрүлгөн. Ал жерде дагы 3 километр бүгүнкү күндө бүттү буюрса, акча түшүп, биз дагы аракет кылабыз аягына чыкканга. Лилек району боюнча мына азыр жалпысынан 490 километр жалпысынан мына жол жасалгалап, оңдоо жолдору жүрүп жатат. Себеби дегенде бул жерде баары эле бир негизги жолдордон каттап аткан, биз азыр жолдорду, ички жолдорду кыскартуу маселесин да каратып жатабыз да, элдерге жакыныраак болсун, айланбай өтүшсүн деп туруп, ошону менен бирге мына Разаков шаарынын ичинен өтпөй 6 километр айланып өтө турган жолдо азыр салынып жатабыз. Бүгүнкү күндө бир 5 километр жакын асфальттоо жолу бүттү, калган жолдору мындай машина өтө турган салынып бүгүнкү күндө иштөө улантылып жатат. Буюрса Баткен областында жолдорду куруу боюнча, жол маселеси боюнча бир канча алдыга 2022 жылы мына 9 айдын ичинде чыктык деп ишенүктүү менен айта алабыз. Абдан жакшы, жол оңолсо иш оңолот дейт го. Ошонун сыңары жолубуз оңолсо кыйла ишибиз алга кетет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин берүүбүз түз эфирде улантылып жатат. Биздин түз эфирдин WhatsApp номерине телефон аркылуу суроолорду жазсаңыздар, биз Абдыкарим Карбековичтин өзүнөн жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Түз эфирдеги телефон номерибиз 0555 48 47 48. Анда эмесе Абдыкарим Карбекович, мына биздин өзүбүздүн пландуу суроолорго чейин бир мына телекөрүүчүлөр тарабынан келген суроолорго өтсөк, буларга жооп берип, анан эгер аткарууга ала турган болсо өзүңүз баягы жазып алсаңыз да болот. Анан кийин эфирден кийин сизге дагы тапшырабыз ушул нерселерди. Мына
Алгачкы сурооду окусак, саламатсызбы Абдикарим Карбекович, айтсаңыз, Лейлек районундагы интернационал максат жолун туташтырган талаш жер көпүрө коңшуларга берилиптир, анын ордуна жаңы жол эски оочу айылы боюнча салынат экен деген кеп айтылып жатат. Бул маалымат туурабы деп узатышыптыр. Бул суроо боюнча албетте бул кишинде суроо берген кишиде маалымат бар экен. Мындай биз бул жолду ошол интернационал эски оочу жолун биз бул альтернатив катары жол салабыз деп туруп планга кирип калганда, себеби биз негизги басымды дагы азыр коюп жатабыз. Ички жолдорго деп айтпадымбы мен? Ошого салып баштасак, бирок элдер чыгып туруп айтып жатат. Эгерде бизде ошондой жол салынып калса, анда интернационал максат сайдын ичи менен элдер каттабай калат деген сунуштарды элдерден түштү. Бул деген сунуш өтө туура. Мен буну уккандан кийин ошол замат эле колдодум дагы, бул жумушту азыр мен токтотуп койдум. Бирок элдердин баары бүгүнкү күндө максатка ошол кулунду интернационал максат сайдын ичи менен эле каттап жатат. 100% ошол жерде катташ керек. Себеби дегенде биздин жол көпүрө эч кандай берилбейт. Мындай маселе көтөрүлбеш дагы керек. Ошондуктан жана интернационал эски оочу жолду биз ушул себептен токтотуп койдук. Жасалбай калышы да мүмкүн. Биз аракет кылабыз. Сайдын ичи менен жолду жасаганы дагы ошол жол биздики болот дагы деп. Туура. Дагы кийинки суроо, биздин урматтуу телегөрүүчүлөр, ушул сиздер SMS аркылуу, WhatsApp аркылуу берген сурооңуздар ушул коомчулуктун көйгөйлүү маселеси экендиги бизди аябай кубандырат. Мына кезектеги суроону берсек, ассаламу алейкум, мен Майдан айылынан чыгып жатам, менин бир суроом бар. Айылдагылар 10 киши арыз жазганбыз, үйгө кабелдик интернет койгонго. Ошол арызды көңүл бурган эч ким жок, 6 ай болду деп биздин көрүүчү жазыптыр. Майдан айыл өкмөтүнөн интернет. Майдан айыл өкмөтүнөн жакында эле мен барып келдим бул жерге. Дыйкан мектебине, ал дыйкан мектебин дагы биз жаңадан салышыбыз керек. Бирок бул маселени мен азыр жазып аламын. Тез аранын ичинде биз буга жооп беребиз. Эмне үчүн бул тартылбай калган, арызы кайсыл жерде турат? Бүгүнкү күндө ушундай сөздөрдү уккум келбейт. Мен жетекчи катары. Мен арыз жаздым, арыздын жообун күтүп, арыздын жообун албай жатам деген сөздөргө мен жыйында дагы өзүмдүн кол астымдагы иштеген кызматкерлерге дагы, акимдерге дагы, мэрлерге дагы айтып жатам. Эгерде элден кандайдыр бир сиздерге арыз түшүп, кайрылуу түшсө, тез арада жооп берүү. Мисалы, эгер ал маселеси тез арада чечилбей турган болсо, ал кишиге билдирүү берүү. Сиздин маселеңиз, сиздин берген арызыңыз, могул киши, ушул киши иштейт, номери ушул киши менен байланышып туруң деп туруп, кайрадан ошол арыз берген кишиге маалымат берүү деп бериш керек деген ушундай тапшырмаларды коюп жатам. Бирок ушул кабел боюнча Майдан айыл өкмөтү мен тактап туруп, тез арада мен жообун беремин. Жакшы. Кейинкиси бул эмне үчүн торговыйда Өзбекстандан селитра кырмабиттер сатылат да, Баткен жака алып келе албай атабыз, блокпосттон өткөрө албай атабыз. Мисалы торговыйда 1500 сом болсо, Баткенде 1800-1900 мешогу болууда деп биздин көрүүчүлөр. Деги эле ушул контрабанда боюнча бүгүнкү күндө эмне иштер болуп атат? Ушул боюнча кенен айтып берсеңиз. Көрүп жатасыздар, кээ-бир биздин Баткен обласы эки мамлекет менен чектешет. Бир Өзбекстан тараптагы арзан баада чыккан нерселер, балким биздин коңшу Тажикстан мамлекетине кымбат болуп калып жатат да. Бул жерде бизде кээ-бирөөлөр биздин арабызда бар мекендештер, ушул контрабанда менен алек болгон мекендештер бар. Кээ-бир кезде алар анча-мынча туура эмес нерселерди уюштуруп коюп жатат ушунун айыбынан дагы. Ошондуктан биздин бүгүнкү күндө чек ара Тажик мамлекети менен жабык болгондуктан биз мыйзамды аткарышыбыз керек. Эч кандай товар дагы өтпөш керек ал чек арадан, адамдар дагы өтпөш керек да, себеби мыйзамдын чегинде бул чек ара жабык деп эсептелинет. Ага карабастан кээ-бирөөлөр аракет кылып жатат. Ушундай арзан нерселерди, биздин азык түлүктөрдү, мисалы өзүбүзгө жетишпей атканда, өзүбүз биз толук кандуу биз элдерге жеткире албай атканда, булар көп өлчөмдөгүн алып келип туруп, коңшу мамлекеттерге сатканга аракет кылышып жатат.
жатат. Ошондуктан биз ушул постторду койдук. Бирок азыркы суроо берген кишиге торговыйда мисалы үчүн ошол эле селитрлар арзан, а Баткен шаарына же Разаков шаарына кымбат болуп кетип аткан дегени, мисалы блокпосттон өтпөй атат дегени, эгерде эл Баткенде болобу, Баткен районунда болобу, Лейлек районунда болобу, Кадамжай районунда болобу, кайсыл жерде кандай азык-түлүк сатса, алардын өзүнүн мындайча айтканда эркини. Биз эч кандай блокпосттон аларга тоскоолдук кылбайт. Блокпост бүгүнкү күндө жалаң аткечиликке гана каршы турат. Ошондуктан эгерде ушундай сата турган болуп калса, алып келип туруп, мен мисалы үчүн Баткен, мен Разаков шаарына алып барып атам деп туруп, ошол жердеги тиешелүү жетекчилерден справка алып туруп, өтүп кетип алып барып сатса болот. Бирок мунун баары биз эгерде жеңилдик берип койсок, дагы аткезчиликтер жана мыйзамсыз жумуштарды кылып жатат. Ошол себептен ушул блокпосттор туруп калды азыр. Дагы бир көрүүчүдөн суроо келген. Саламатсызбы? Жаңы курулуп жаткан Кадамжай Айдеркен Чечме жолуна весовой контроль койсоңуздар, Өзбекстандын оор жүк ташыган унаалары тынбай өтөт деген суроо келиптир. Бул боюнча. Албетте азыр бүгүнкү күндө бизде мен буга чейин келди сурооңузга дагы жооп бердим. Жол тармагы боюнча, жолду салуу боюнча Баткен областы мурунку жылдарга караганда биз өтө азыр жакшы жумуштар жүрүп жатат. Биз алдыдабыз. Мына бизден Апкан кайтпас жолу же болбосо Өзбекстан мамлекетин айтсак, Сок менен Риштандын ортосу ошол жолдордон өтүү жалпысынан 24 чакырым жерди дагы асфальттап толугу менен бүтүрдүк. Андан тышкары мына бүгүнкү күндө 54 чакырым жол мына Кадамжайдан Чечмеге чейин салынып жатат. Жолдору албетте бул биздин мекендешибиз мындай бир аракет кылып жатса керек, ушул жолдор бузулуп кетпесин деген депчи. Биз азыр салалы, бул таразылар боюнча биз азыр караштырып жатабыз. Кайсыл жерге жанагы жүк таразыларды биз коюшубуз керек. Албетте биз жолдорубузду баарын жасап алгандан кийин азыр көрүп жатабыз. Баткен областында жайында аябай ысык күн болуп жатат. Жүк ташуучулар көп, көмүр ташыгандар көбөйүп жатат, цемент ташыгандардын саны көбөйүп жатып, биз күндүзү алардын баарын токтотконбуз. Жүк ташуулар күндүзү Баткен областынын территориясында биздин асфальт жолдор менен жүрбөсүн депчи. Только кечинде гана жүрөт деп. Жакында биз күн аба ырайына карап туруп, күндүзү түнүгө дагы уруксат беребиз, күн суугандан кийин дейчи. Бирок бул кишинин суроосуна Кадамжай Айдеркен Чечме жолуна дагы биз сөзсүз түрдө караштырабыз. Рахмат. Саламатсызбы? Карабулак айыл өкмөтүнүн Карабулак айылынын Айгулташ жагында жашоочулардын атынан кайрылуудабыз. Биздин жашообуз өтө оор, сиздерден сураныч, бизге жарыктандыруу жок, трансформатор чоалгылары менен коюп берүүңүздөрдү суранабыз. Таза суусу жок, агын суу да жетпейт. Көзөмөлдөп берүүңүздөрдү суранабыз. 2003 жылдан бери кайрылабыз, жыйынтык жок. Кышка чейин болсо жакшы болот эле, өтө суранабыз деп жазыптыр. Жакшы суроону берген, себеби дегенде бизде атайын азыр комиссия түзүлгөн. Күзгү кышка даярдануу боюнча. Мен азыр буну Карабулакты дагы мен азыр өзүмө белгилеп алдым. Биринчиден суу боюнча азыр маселе буйруса чечилет. Каракол каналынан дагы кошумча биз ал жерде жанагы скважинадан дагы карап көрүшүбүз керек. Андан кийин жарыктандыруу маселеси боюнча мен азыр бул жерден эфирден чыгып туруп эле мен электр тармагынын жетекчисин чакырып туруп мен тапшырманы коем. Быйыл күзгү кышкы мезгилге биз даярдык менен барышыбыз керек. Бул жерде бүт эле жетекчилерге айтайын, мектептердин директорлоруна, ар бир мекеменин башчыларына өз тармактарын баары күзгү кышкыга даярданууну көрүшү керек. Кыргызда жакшы макал бар. Кыргыз ылайга түшкөндө кыш келет деп. Ошентип калбайлы деп туруп, биз жыйындарды дагы өткөрүп жатабыз. Мына көмүрлөр менен камсыз кылуу боюнча дагы азыр кичине кечигип жатат. Азыр мектептердин баардыгы билим берүү тармагына өтүп кетти. Мурун мисалы өзүбүз биз бул жерде камсыз кылсак, азыр билим берүү министрлиги жасайт да, биз аларга дагы кайрылып, мына Баткен областы боюнча биз кышка даярдык менен киришибиз керек. Буга мен сөзсүз түрдө көңүл буруп кетем. Демек азыркы күндө ошол көмүр өндүрүүчүлөр менен биздин көмүр сатып алуучулар байланышып,
арзан баада көмүрдү алып алганга бийлик тарабынан жакшы шарттар көрүлүп атат экен. Былтыры билесиз, былтыры мисалы көмүрдүн баасы жөнөкөй эле майда көмүрдүн баасы 9 сомго чыгып кеткен мисалы. Баткендин өзүнөн ошон үчүн мен атайын бүт айыл өкмөттөрдү апарып, тиешелүү жетекчилерди апарып, сүлүктүгү шахталарга барып туруп, ар бир шахты менен байланыштырып, ошол жерден 3 сомдон 6 сомго чейин Кызылкияда сатылып атты. Ошого чейин, ошо 6 сомго чейин биз мындай келишим түзүп туруп, камсыз кылып берип турдук да, бирок муну кеч баштаганбыз былтыры. Быйыл бул нерсени мен айтканмын, жазында баштагыла, акчасын эрте төлөгүлө. Ошондо эрте киргизип алсаңар, ошондо арзан баада ошону менен бирге көп көлөмдө киргизип аласыңар депчи. Бул боюнча жумуштар азыр жүрүлүп жатат. Баягы ошол көмүр эң кымбаттап бараткан мезгил эле, ошо сиз менен барып көмүр өндүрүүчүлөр менен сүйлөшкөндө алар биздин сезон маалда көмүр кымбат болсо дагы мына сиздин кайрылууңуздун негизинде арзандатып, элге арзан көмүрдү жеткирүүнүн аракети болгон. Демек быйыл дагы ошол нерсе эртерээк улантылат турбайбы? Бул жерде жетекчилер ар бир айыл өкмөтү, айыл башы, биз бүт жумушту айыл башынан башташыбыз керек. Айыл башы ошол жерде элдердин камын ойлоп туруп, эртерээк жумуштарды жасаса, ошондо жалпысынан областка жеңилдик болот да. Былтыр көрдүңүздөр, декабрь айында барып алып туруп, биз ошол жерде бааны түшүрүп атканбыз. Ошого мен ошол жерде шахта иштеген жетекчилерге деле ыраазы билдиргенмин ошондо. Себеби көмүрдүн баасын түшүрүп берген. Ошондуктан бүт жетекчилер жумушту эртерээк азыртан башташ керек да. Мына Абдыкарим Кырбекович, баягы жыйындарда дайым айтып келесиз, айыл чарбасы менен алдыга жылыш кыйын, өндүрүштү, өнөр жайды өнүктүрүш керек депчи. Ушул жаатында кандай болуп атат? Баткен областындагы ушу өндүрүш тармагыбыз, өнөр жай тармагында кандай жылуулар болуп атат, эмне иш аракеттер болуп атат? Да, азыр бул маселе аябай оор маселе. Себеби дегенде мурунга чынында эле мындай мамлекеттик тараптан дагы мындай көңүл бурулбай, же болбосо мындай көзөмөл болбой калганда, бул ачык эле сөз. Буну мен азыр жамандап же бир кандайдыр бир азыр жакшы иштеп атабыз деп айтканым жок. Мына быйыл мамлекет тараптан эле, мына өндүрүш тараптан, мисалы үчүн ошол эле бүт инвесторлорго жеңилдетүү, ошо Баткенге кирип, ошол инвестиция алып келүү максатында жеңилдиктерди көрсөтүлдү. Ошону менен бирге кредиттерди аз пайызда берилет. 6% дагы жасап берди жазында. Азыркы учурда, мисалы үчүн 3%, бирок ошол эле 3%ды азыр көптөрү түшүнүк пайда болду, 0% деп коюп жатабыз да азырчы. Бүгүнкү күндө 470 миллион сом акча каралды. Бул Баткен областына. Баткен областына жеңилдетилген, пайызы жок деп жатат элдер. Бул жалпак тил менен алганда. Бул пайызы бар, 3% бар. Бирок бул 3%ды мамлекет төлөп жатат ошо Баткен элинин ордуна. Бирок элдерге 3 жылга чейин 0%дан акча таркатылып жатат. Азыр элдер ошол өнөр жай жагын карасын, кичине бутуна турушсун деген максатта бул чек арага жакын жайгашкан өзгөчө ошолорго басым коюп жатабыз. Азыр бул бүт Баткен областы боюнча каралган. Ушундай бир жеңилдиктер бар да. Азыр мен айтып кеттим, жогоруда 6 биз дарыябыз болсо 8 мини-гэс салынып атат. Буюрса мына бул мини-гэстин башталышы биринчиси жумушка кирди. Андан тышкары биз басым коюп атабыз ушул тигүү тармагына. Мына Кызылкияда бир канча Кызылкия шаарында 5000ге жакын жалпысынан алганда иш орун пайда болду. Азыр ошону менен ушул эле тармакта Сүлүктү шаары дагы жакшы иштеп жатат. Азыр ошол өздөрүнүн элине атайын имаратка ошо машиналарды алып келип туруп коюшуп жатат дагы. Азыр ошо тигүү цехин ачып туруп элдерге иш орун ачып беребиз деп туруп. Ошондуктан акимдерге, айыл өкмөттөргө мен дайым айтып жатам, эгерде инвестиция тартып келебиз деп чет өлкө болобу, кайсыл тарап болсо, дайыма алардын жолу ачык. Мен колдоп берем, мамлекет акчасын төлөп берет барып келгенге. Инвесторлорду тартып, өзгөчө мен кошумча дагы айтып кеттим, биздин Баткен областынын жанагы иштеп жаткан чоң бизнесмендерге кайрылгыла. Ошолор бул жерге ачыш керек да. Кичинекей айылдарга биз чоң айтпай атабыз, бир 100 же 200-дүк орундук ошол тигүү цехин эле ачса, ошол жердеги айылдагылар жумуш орду менен камсыз болот да. Ушул тармакта биз азыр иштешибиз керек. Бул бүт жалпы айыл башынан баштап мага чейин көз каранды ушул жумуш. Дагы биздин көрүүчү
жазыптыр. Саламатсыздарбы? Мекеме ишканаларынын кызматкерлери үчүн атайын арзандатылган насыяларды берсе болобу деген бюджеттик мекеме ишканаларда иштегендер үчүн арзандатылган насыялар жөнүндө сөз болуп атышат. Да. Мекеме ишканалардын кызматкерлерине дагы берсе болот, бирок азыркы күндө алар мамлекеттен айлык алып жатат. Бул бир. Андан тышкары ушул август айында биздин өлкө башчыбыз көзөмөлдөп тапшырма коюп 1-августтан баштап айлык маанайларда көтөрүлүп жатат да. Ошондуктан биз Баткен областында басым коюп жатабыз жанагы жумушсуз отурган адамдарга, чек арага жайгашкан айылдарга, ошолорго биз басым коюп жатабыз. Ошондуктан биринчи кезекте ошолор алат. Андан кийин эгерде баарынын ошол жана жумушсуздуктардын баарын камсыз кылгандан кийин буларга дагы берсек болот. Бирок бүгүнкү күндө бул маселе мамлекеттик кызматкерлерге каралбай турат. Жакшы. Дагы бир акыркысы 59 менен биздин абонент жазыптыр. Саламатсызбы? Биз аркадан жазып жатабыз. Электронун арка айлашат. Бизге границаны ачып беришиңизди суранабыз. Бизди өтө кымбатчылык болуп жатат. Бул жакта жакыр үй-бүлөлөр өтө кыйналып жатат деген суроо экен. Негизи эле ушу мамлекет тарабынан чек ара айылдарына кандай жардам болуп атат? Ошо боюнча айтып өтсөңүз. Биринчи кезекте чек араны чечүү маселеси бул биздин министрлер кабинетинин тарабынан атайын комиссиялар бар, алар иштеп чыгат. Бул областтын жумушу эмес. Буйруса чек аралар азыр такталып келип жатат. Чек ара такталгандан кийин бүт чек ара ачылат. Мурунку абалга буйруса биз келебиз. Бирок жаңы жер айыл өкмөтү бул ошол эле Арка, Жаштык, Достук бул айылдар чынында эле бүгүнкү күндө кыйналып жатат. Кыйналыш бар. Бул азык-түлүктөр кымбат. Бишкектен мисал үчүн алыс. Себеби дегенде бул айылдар мурундан бери, эзелтеден бери тажик мамлекети менен жакын тургандыктан ошолор менен соода саттык кылып, ошолордон арзаныраак алып ушинтип жашашып келишкен. А бүгүнкү күндө чек ара жабылгандан кийин кескин түрдө бүт азык-түлүктүн бүт эле бардык багытта ал жакта кымбатчылык болду да. Ошондуктан бунун биз дагы маселени биз көтөрүп жатабыз. Биз мына кышында дагы бир аракет кылып Матрезервтен дагы кошумча продукта жиберип аттык. Май, ун арзандатылган бада. Бүгүнкү күндө ал жердагы ГСМ маселеси бар. Өтө кымбат алып кетти. Мунун баарын азыр биз билебиз. Биз ошол жердеги айыл өкмөтү менен, аким менен сүйлөшүп, эгерде элдерге эмне талап бүгүнкү күндө эмне керек болсо, ошолорду бир арзан баада киргизгенге биз аракет кылабыз. Бирок мен айтып коеюн, буга чейин биз аларга арзандатылган же болбосо бир чоң жардам бердик деп мен жаңы жер айыл өкмөтүнө айта албай атам азырчы. Ушундай аракет кылып жатабыз. Биз ушул арзандатылган ошол жака азык-түлүктөрдү киргизишибиз керек деп. Кийинки абонентибиздин суроосу. Азыркы учурда Билайн компаниясынын тарифтери кескин түрдө көтөрүлгөндүктөн карапайым калкка арайда акча салуу кыйын болуп жатат. Ошону сиздер көзөмөлдөп бере аласыздарбы деген суроо болуптур. Негизи эле ушул баалар боюнча мамлекет тарабынан кандай көзөмөлдөр болуп атат ушул? Бул тармакта биз баарыбыз туура түшүнүшүбүз керек. Биз мамлекетке ар бир биздин мамлекетибиздин жараны күйүш керек да. Мына бүгүн казынаны толтурабыз деп ар кандай жолго барып жатат биздин мамлекет жетекчилери. Биз бүт бардыгын улуттук ошол компаниялар болобу, улуттук ишканалар болобу, ошолор менен иштешибиз керек да. Ошондуктан бизде Мегаком компаниясы бар. Бул боюнча мен тапшырма бердим. 31 августка чейин бүт мамлекеттик ишканалар Мегаком компаниясына өтүш керек. Себеби дегенде акча бизге түшүп жатат. Акча бул Кыргызстандын казынасына түшүп жатат. Бул биздин айлыгыбыз, бул биздин жанагы пособиябыз, бул биздин пенсиябыз да. Ошондуктан мамлекеттик кызматкерлерге баарын 31 августка чейин мөөнөт берилген бул боюнча. Бирок Мегаком компаниясы, мисалы үчүн Билайн, ошол эле Ошка,
компанияларынан кымбат болбош керек эч качан. Арзан болсо арзан болуш керек, бирок кымбатташыш керек да. Ошон үчүн мен ушул жаранга дагы мен кеңешим берип кетет элем, Мегаком компаниясына өтсүн. Жакшы. Ушул пенсия пособиялар боюнча дагы биздин кийинки көрүүчү суроо бериптир. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин берүүбүз түз эфирде болуп атат. 0555 48 47 48 номерине WhatsApp аркылуу суроолорду жазсаңыздар, сиздердин суроолоруңузга Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алимбаев Абдикарим Карбекович жооп берип атат. Саламатсыздарбы Абдикарим Карбекович? Менин суроом төмөнкүчө деп кайрылыптыр. Биздин 62 менен аяктаган абонентибиз. Жөлөк пулдар боюнча, жөлөк пулду бардык кайненесинин колунда жашаган келиндерге берилсе болбойбу? Үй буюмдары болсо деле кайнеси жолдошу иштегени менен келинге эч нерсе тийбейт да. Кыргызстандын көбөйүшүнө салым кошуп жаткан жаштарды колдошубуз керек. Жакшы суроо экен. Негизи эле ушу жаш үй бүлөлөрдү колдоо боюнча жөлөк пулдар боюнча өтө кайсыл жерге элдер менен жолукканы барсак, ушул маселе көтөрүлүп келет да. Себеби мен терең мунун баарын тактап чыктым. Булар элдин айтканчалык бар экен. Анткени мисалы ар бир үйдө автоунаа болсо, же болбосо ошол үй бүлөнүн бир мүчөсү Россия Федерациясында иштеп жүргөн болсо, булар токтолуп калып жатат да. Дагы бир канча бар. Ар бир үйгө алардын өзүнүн формуласы бар. Ар бир үйдүн мүчөсүнө 1000 сомдон жогору эгер акча түшсө, кириш болсо, анда төлөнбөйт деген ушундай бир жоболор бар экен. Ошондуктан бул маселени биз көтөрүп жатабыз. Бул маселе жогорку кеңештен дагы көтөрүлдү. Ушул жөлөк пулдар боюнча. Мына биз өзгөчө статустун алкагында мурунку 1000 сомдук жөлөк пул алса, мисалы ошол жерде 62 айлык кирет, ага азыркы күндө 1000 сомдон кошуп 2000 берип жатабыз, бирок ошол айылдарда азыр биз ушул маселени көтөрүп жатабыз. Айылдарда жумуш жок болгондугуна байланыштуу көптөгөн ошол үй бүлөнүн бир мүчөсү Россия Федерациясына же башка жакта акча таап иштеп жүрөт. Ошол андай болсо буларга төлөмөй калып жатат да. Ошондуктан бул маселе азыр каралып жатат. Министрлер кабинети тарабынан биз өзгөчө статустун алкагында аларга акча көтөрүп атсак, төлөнбөсө эмне пайда дегендей маселе түшүп жатат да. Мен ошон үчүн бул жөлөк пул боюнча аябай кызыктармын. Буюрса бул маселе каралат. Жакшы. Анан Абдикарим Карбекович, мына Баткен облусунда мисалы социалдык объектилердин курулушу аябай активдүү жүрүп атат, мектептер салынып атат, больницалар салынып атат, анан инфраструктура жакшырып бир топ өсүп өнүгүү болуп атат. Анан ошол эле кезде жанагы жумушсуздук маселеси дагы чыгып атат да. Андан сырткары бизде кадрлардын жетишсиздиги дагы болуп атат. Ошол эле баягы квалификациялуу жогорку билимдүү адистерге, врачтарга болгон, мугалимдерге болгон жетишсиздиктер болуп атат. Кээ бир жерлерде кадр жок, барып иштейт десе, ал жерде жергиликтүү бийликтен мындай бир шарт түзүп бергенге болобу, ушундай жактар каралып атабы? Ушул боюнча дагы айтсаңыз, ушул кадр маселеси кандай болуп атат Баткен облусунда? Биринчиден, мына сиз суроо берип кеттиңиз соц объекттер боюнча. Былтыр мен 2021-жылы келип туруп ошол соц объекттердин санын карап чыксам, 53 объект бүтпөгөн эмес экен да. Мына көп жылдан бери курулуп токтоп калган да. Арасында 10 жылдап, 8 жылдап, 5 жылдап курулуп келе жатып токтоп калган, көп жылдан бери курулуп жаткан соц объекттер бар экен. Бул туура эмес да. Себеби дегенде, мына мисал үчүн мектептин жалпы баасы мисалга алсак 100 миллион турса, алга бир жылга мисал үчүн 10 миллион сом которуп коет экен. Экинчи жылы дагы 5 миллион которуп коет. Үчүнчү жылы дагы 10 миллион. Ошентип 10 жылга жакын туруп калган көптөгөн көп жылдан бери курулуп бүтпөгөн объекттер бар экен да. Ушул маселени көтөрүп чыктым. Ушул маселени көтөрүп чыгып, бүгүнкү күндө бизде Баткен областында 34 соц объект калды. Буюрса бул 1 жылдын, 2 жылдын ичинде аягына чейин биз буюрса иштеп турсак аягына чыгарабыз. Андан тышкары Баткен областында соц объекттери боюнча 2021 жакшы мындай жумуш болду. Мына бир эле заматта биздин өлкө башчы келип Баткен областына келгенде мектеп боюнча, бала бакчалар боюнча маселелер көтөрүлүп калганда, ошондо
ошол замат 8 объект акча берди. Ошону биз толугу менен бүтүрүп бүттүк. 8 объектини бүгүнкү күндө колдонууга берип бүттүк да. Быйылкы 2022 жылдагы бизде көп биз былтыр министрлерди чакырып келип, ошол менен бирге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбеков, Жапаров өзү келип көчмөн жыйындарды өткөрүп, бүт кайсыл жерлерде мектептер бар, авариялык мектептер бар, өтө абалы начар мектептердин бүт баарын тизмесин алып кетишкен. Бул боюнча мен Бишкекке барып дагы атайын каржы министрлигине кирип бул маселени көтөрүп чыктым. Кече күнү эле жакында келип кетти. Мамлекеттик курулуш агентствосунун директору жаңы шайланган келип туруп өз көзү менен көрүп кетти. Ал жерде дагы бир канча биздин сос объекттер каралган. Азыр мен анын атын атап турбайын. Жер жерлерине баары билишет. Мектеп салынат, ооруканалар салынат, ошо спорт залдар салынып жатат. Элдер билет ошол жерде. Буруса буну көзөмөлгө алып туруп, азыр буну жумушту улантабыз. Кийинки маселе Баткен областындагы кадр маселеси деп айтып кеттиңиз. Бул кадр маселеси өтө маанилүү маселе. Мурун баарыңыздар билесиздер, айтып кетчү эле кадр решающий деп. Бул кадр решающий деген кадрлар адистер чечет баары дегенди билдирет да. Бул адис болуш керек. Ар бир киши өз жумушуна адис болуш керек. Ар бир киши өзүнө тың болуш керек. Ар бир киши жетекчи өз жумушун мындай алып барыш керек да, жогорку деңгээлде. Ошондуктан мына президент тараптан бүгүнкү күндө ротация маселеси туура каралган. Азыркы күндө көрүп жатасыздар, сот тармагында, прокуратура тарабында бүт ротация болуп бүтүштү. Баткен областынан башка региондордо иштеген адамдар келип иштеп жатат ушул тармактарда. Бул этап менен жүрүп жатат. Мына бизде Баткен областында мисалы үчүн Сүрүктү шаарын алсак, Сүрүктү шаарынан Нарын областынын ат башы районунун биринчи орун акиминин биринчи орун басары келип мэр болуп шайланды. Жумуш кетип жатат. Себеби ал киши бул жерде жат. Бул киши жалаң гана жумушту ойлойт. Ал киши классташын ойлобойт. Ал киши тууган уруктарын ойлобойт. Ал киши баарын ойлойт. Жалпы элди ойлойт. Ошон үчүн ротация маселеси бул туура деп мен эсептеймин. Ротация сөзсүз түрдө улантылат. Жакшы. Анда суроолорго өтсөк, Абдыкалык Кырбекович, мына биздин телегөрүүчүлөрдөн дагы көптөгөн суроолор келип атат. Айрыкча мына Баткен шаарынын инфраструктурасын жакшыртуу боюнча суроолор болду. Бир нече такыркысы 48 менен абонент Абдыкарим Кырбекович Баткен шаарынын ички жолдорун иретке келтирүү жагын жол коопсуздук кыймылынын кызматкерлерин шаардын борбордук жолдоруна күн сайын иш жүргүзүүсүн милдеттендирсе болобу дейт. Бул ошо шаар ичиндеги тыгындар боюнча окшойт. Ооба, Баткен шаарындагы жарандар кайрылып жатат. Биз биринчиден карашыбыз керек, көңүл бурушубуз керек тазалык маселесине. Бул биринчи. Бүт баардык жерде мен тазалык маселесине көңүл бургула деп жатам. Ишемби күндөрү сөзсүз түрдө жанагыдай субботниктерди өткөргүлө деп жатамын. Баткен шаарында бул парк маселеси бар. Элдерге эс алуу бир жер биз уюштуруп беришибиз керек. Ошону менен бирге мына жол кырдаалы боюнча дагы жол тармагында дагы бир канча маселелер турат да. Мисалы базардын жанында адам өтүп болбойт. Бул жерди иреттешибиз керек. Элдер сатып жолго чейин чыгып алган. Бул боюнча мен жыйында да айтып келемин. Элдер менен жолукканда дагы айтылып келди. Буюрса азыр биздин планыбызда мына Дүйнөлүк банктан билет жогорку кеңештен дагы өтүп уже чечим чыкты. Баткен областына 50 миллион сом, 50 миллион доллар каралып жатат. Анын ичинде биз ошол 50 миллион ичинде биз Баткен шаарындагы көптөгөн инфраструктурасына киргиздик да. Бул ошол эле 2 паркты киргиздик биз. Бул жерде канализация маселелери бар, бул жерде суу маселелери бар. Ушулардын баарынан биз киргизгенбиз. Буюрса ошол Дүйнөлүк банктан арис аркылуу келген акча менен Баткен шаарыдагы бир канча инфраструктурасы жакшыртылат. Андан тышкары өзгөчө статустун тармагында дагы акча келип түшөт. Биз
ушул азыр пландаштырып атабыз, Баткен шаарынын базарын четке чыгаруу боюнча маселе каралып жатат. Буюрса эгер Баткен шаарындагы базарды четке чыгарып калсак, биз ошондо гана Баткен шаары өнүгөт. Мен айтып кетейин, ушул урматтуу Баткен шаарынын тургундарына баарыбыз бир туура түшүнүшүбүз керек. Базар жылма сайын Баткен шаары эч качан өнүкпөйт. Ошон үчүн биз базарды жылдырышыбыз керек. Көчөлөрдү биз кеңирээк алышыбыз керек, тротуарларды биз курушубуз керек, жашылдандыруу жана элдерге шарттарды ошондо жанагыдай парктарды куруп берип койсок, биздин Баткен шаары ошондо жакшынакай шаарлардын бири болуп калат. И Баткен шаарынын жашоочуларына бүт ыңгайланыштуу шарт түзүлүп калат. Жакшы. Саламатсызбы? Мен Бужум айылынан болом. Бизде Андрей участкасында суу жок. Буравайлар иштебейт. Кенегиндерибиз кургап калды, ушул көйгөйдү карап берсеңиз деп. Макул, бул маселени дагы мен жазып коеюн. Барышат Бужум айылынан да. Анан мына бардык эле темаларды козгоп кеттик. Негизи жана кошунаң тынч, өзүң тынч деп коюп коелубуздечи. Биздин эми өз кептин башында, сөздүн башында айтып кеттиңиз, эки өлкө менен чектешип турабыз. Анан Баткен облусунун ушул кошуна мамлекеттер менен мамилеси кандай нукта бар атат? Ушул боюнча дагы айтсаңыз, мына Өзбекстан менен кандай болуп атабыз бүгүнкү күндө, мамилебиз Тажикстан менен кандай болуп атат? Албетте, Кыргыз элинде ошону менен бирге мен азыр башка ошол коңшу өлкөлөр менен дагы сүйлөшүп жаттым да, алар деле айтып жатат. Алыскы туугандан жакынга коңшуң депчи. Бул принципти биз Баткен эли кармайт. Биз бүт шарттарды түзүп берип жүргөнбүз буга чейин дагы. Биз өзүбүздүн территориябызды колдонуп, Россия Федерациясына каттадып, биз өзүбүздүн бардык биз дарбазабызды ачып берип койгонбуз кезинде. Ошондуктан ойлонбош керек, эч ким биз Кыргыз территориясынан мындай кылсак да жумуштар жасасак болот, биз же болбосо дайыма биз үчүн ачык деп эч ким ойлобош керек. Биз өзүнчө биз мамлекет болгондон кийин биз ар кандай кадамга дагы барышыбыз мүмкүн. Биздин элдин кызыкчылыгын ойлоп, өзүбүз мамлекеттин бүтүнчүлүгүн ойлоп. Ошондуктан мына бүгүнкү күндө Өзбекстан мамлекети менен биз бүт көзөмөл өткөрүү жайлары ачык. Биз алар менен достук түрүндө жашап жатабыз. Биздин бүгүнкү күндө чек арабыз дагы чечилип, бүтүп аягына чыгып калды Өзбекстан мамлекети менен. Ошондуктан мына 2021 жылы, 2022 жылы туризм тармагында Өзбекстан мамлекети менен аябай тыгыз иштедик. Өсүү көлөмү бизде чоң болду. Ошондуктан биздин дагы ишкерлер дагы Өзбекстан мамлекетине барып, жана тажрыйба алмашуу маселелери бир канча биз иш-чараларды өткөрдүк. Тажикстан мамлекети менен биз чек ара жабыгына байланыштуу биз мындай жумуштарды өткөрө албай калдык, бирок биз даярбыз. Келечекте чек ара бүт баары чечилип, жакшынакай чечилсе, буюрса биз жанагы айткан туризм тармагы боюнча, соода саттык тармагы боюнча дагы биз Тажикстан менен тынч, жакшы ынтымакта жашоого даярбыз. Абдан жакшы. Абдыкарим Кырбекович, мына дагы бир ошол өтө көйгөйлүү маселе, биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич тарабынан ошол атайын жарлык чыккан. Анан муну боюнча өзүңүз көп жерлерде элдер менен жолугушууларды өткөрүп, мына биздин бийлик башчыларына баарына атайын тапшырмаларды берип көзөмөлгө алып жүрөсүз. Ушул Кыргыздын каада салттарындагы ашыкча чыгымдарды кыскартуу боюнчачы. Анан бул боюнча мына жыл башынан башталган, азыр эми мына жыл ортолоп баратат. Азыр күз берекесинде аш тойлор дагы өтө күч маалы. Ушул ашыкча чыгымдарды кыскартуу боюнча аракеттердин натыйжасы кандай болуп атат? Ушул боюнча дагы. Мен биринчиден айтып кетер элем, область качан өнүгөт? Жалпы же болбосо мамлекет качан өнүгөт деп. Бул биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич бекерден айтпай атат, бул бизге катуу тапшырма койгон. Бийлик менен, бул Баткенде болбосо жергиликтүү бийлик менен эл тыгыз байланышта болуш керек депчи. Мына мен бир канча тапшырмаларды койдум, жыйын өткөрдүм. Бүт баарын айтып жатам, эл кыдыргыла. Элдин маселесин ордунда чечиш керек. Элдин маселеси кабинетте чечилбейт. Эгер ордуна барса гана чечилет. Мен бул принципте бүгүнкү күнгө чейин иштеп келе жатам. Дем алыш күн болуп калабы, майрам күн болуп калабы, же болбосо эрте менен болуп калабы, кеч болуп калабы, эгер маселе барбы, мен сөзсүз түрдө
жерине барып туруп мен чечип келгенге аракет кыламын да. Мына кечинде эле мен кечинде келдим. Мына Аксай айыл өкмөтүнүн башчысы менен жолуктум. Ошол эле жерде Ак Татыр айыл өкмөтүнүн башчысы менен жолугуп, биз кээ бир жерлерде жөө жүрүп келдик да. Ошол эле жерде элдер эс алып аттыр. Ал элдер менен бирге отуруп кечинде ошентип мен айланып келдим да, бирок маселе буюрса чечилип келди деп айта аламын да мен. Же бар, же жок деген маселе чечилиш керек сөзсүз түрдөчү. Ошондуктан мына бүгүн мен өзүм баштап бердим дагы, элдин астына чыгып түз эфирде элдин суроосуна жооп бериш керек. Анткени сен бүт жерди кыдырып, бизде мисалы 220дай айыл бар. Ошонун баарына күнүгө барсаң дагы 1 жыл өтүп кетет экен да мисалы. Ошондуктан соц тармактардан түз эфирден чыгып туруп элдердин суроосуна, ошол менен кандай жумуш жүрүп жатат, кайсыл тармакта кайсыл багытта кетип жатабыз, элге ошол жумушуңарды билдиргиле деген талаптарды коюп жатам. Буюрса мен мына бүгүн азыр 9 айлыкты мен баштап бердим буюрса, андан кийин менден кийин бүт күч структураларынын жетекчилери, акимдер чыгат күнүгө, жана мекеменин жетекчилери өз тармагы боюнча элге маалыматты берет. Ушундай мен график түзүп туруп бүгүндөн дагы баштайт бул боюнча. Элдин менен жолугушууну мисалы биз өз графигинде биз алып кете беребиз. Дагы бир суроо бердиңиз эле аягында. Ошого мен жооп берип коеюн. Азыр бир мына жерде суроо келип калды азыр сизге дагы. Салам алейкум. Быйыл Баткендеги Акташ мектеби ачылабы же калабы? Дагы жаш директорлор болсо жакшы болот эле деген суроо келиптир. Негизи эле Баткен областында мына жаңы окуу жылы ачылып атат. Эми ошого карата жаңы мектептер ачылабы, канча мектеп ачылат ошол боюнча? Мектептер боюнча өткөндө мен жыйында тапшырма койгонмун. 25 август күнү мен бүт ушул жердеги укук коргоо органдары менен биргеликте билим берүү тармагындагы жетекчилер менен биргеликте мен мектептерди карап чыгамын. Биздин Баткен областында азыр бир 7ге жакын мектеп ачылыш астында турат. Ошону менен бирге биздин мына коңшу өлкөбүз Өзбекстан мамлекети менен мамлекети салып берген Самарканд айыл өкмөтүндө дагы бир мектеп бар. Ошолордун даярдыгын мен 25-inde өз көзүм менен ошону менен бирге бул прокурор кошулуп биргеликте көрүп чыгабыз. Анткени көрүп жатасыздар, кээ бир мен жана айтып кетпедимби, кээ бир мектептерге акча толугу менен которулуп берилген, бирок алар көп убактан бери бүтпөй келе жатат. Мен тапшырма койгом 1-сентябрда бүтүш керек депчи. Ошондуктан 25 августта мен бүт мектептерди текшерип, ачылышынын даярдыгын көрүп чыгып туруп, 1-сентябрь күнү буюрса Баткен областына бир канча мектептерди ачылат. Ошол канча мектеп ачылат, ошондо 25 август күнү билинет. Дагы бир суроо келиптир. Ошого дагы берсек, урматтуу Абдыкарым Карбекович, өкүлчүлүктүн кабыл алуу графиги барбы, сиздин жеке кабыл алууңузда болсок болобу, кайсы күндөрү кабыл аласыз деп? Албетте, мен өзү буга чейин эле мага чейин эле бир жумада бир күндү белгилеп графиги бар экен. Бул экинчи күн вторник саат 14-төн 16-га чейин. Мен бүгүнкү күнгө чейин ошол убакта өзүм кабинетимде эле кабыл албай, мен 1-этажга түшүп, фойеде келгендердин баарын кабыл алып атам. Себеби дегенде аксакалдар келип жатат, кемпирлер, балдарын көтөргөн келиндер келип жатат, 3-этажга чыкчайын оор болуп калып жатат экен. Ошондуктан мен атайын 1-этажда кабыл алып жатам аларды. Бул сөзсүз түрдө. Андан тышкары мен кабыл алуу күндөрү мен эгер эл келсе мага бирөөсүн дагы кабыл албай кетирбей атам. Башка күнү келсе деле мен кабыл алып атамын. Жумуштан кийин деле кабыл алып жатамын. Мына 2021-жылы былтыры түнкү саат 2-лерде дагы кабыл алып аттык. Ошондуктан эл менен эгер тыгыз иштесек, кабыл алуу дагы мындай тыгыз болуш керек да. Ошондуктан бирок бүгүн бир мындай маселе туруп калып жатат да. Элдерде дагы мен кайрылып кетет элем. Маселе болсо ошол жердеги айыл башчы бар. Мен айыл башчыларга өтө чоң азыр талап коюп атам. Айыл башчыдан башташыбыз керек жумушту. Себеби дегенде айыл башчы негедир бизде мындай сыртка чекеге чыгып кетип, айыл өкмөт болуп калып жатат да. Ошондуктан айыл башчы өз айылын маселесин чечкенге толук кандуу иштеш керек.
айыл башы бүт ошол айыл өкмөттү, айыл өкмөт бүт айыл өкмөттү, райондун баарын чечкенге, анан кийин мага чыгыш керек да. Бирок ушул тепкичтеги жетекчилер сиз эле түздөн түз мага кээ бир маселеге кайрылып калып жатат да. Айыл өкмөт чечип кое турган маселе менен келип калып жатат. Ошондуктан биз ошол жанагы мага чейинки жетекчилер дагы иштетишибиз керек. Ошолорго дагы булар кайрылыш керек. Кайрылса алар дагы иштейт. Эгер чечилбей атса, мага кайрылса болот да. Ошондуктан бүгүнкү күндө өтө көп көрүп жатам. Түздөн түз эле мага келип кайрылып атканыначы. Ошондуктан мен эл менен дайыма бирге жолугушуп, экинчи күндөрү саат 2-ден 4-кө чейин келсе мен кабыл аламын баарын. Эгерде бир кандайдыр бир тез арада маселени чечиш керек же кандайдыр бир көйгөйлүү маселе болсо, бир күн ошол 24 сааттын кайсы саатында болсо да келип мага кайрылса болот. Анан 1 августтан баштап мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык акылары көтөрүлбөдүбү? Анан айлык акы 2-3 эсе көтөрүлдү. Анан ошол эле кезде ишке болгон талап, жоопкерчилик дагы көтөрүлөт деп ойлойбуз. Анан бүгүнкү күндө ошол жетекчилерге кандай кол астыңыздагыларга кандай талап коюп атасыз? Элдин ушул азыр сиз айтып аткан ошо ар бир жетекчи элине жооп берсин деп же ушул нерсе бардыгына жетип атабы? Эгер элдин арасында ушундай жергиликтүү бийлик үнүн укпай сизге кайрылгандарга чара көрүп сизде укук болобу? Ушул нерселер боюнча айтсаңыз. Ооба, бул биздин өлкө башчыбыз бүгүнкү күндө коррупция менен катуу күрөшкөнүн негизинде дагы бул дагы маселе чыгып жатат да. Себеби дегенде мамлекеттик ошол жерде муниципалдык кызматкерлердин айлыгы өтө төмөн. Ошон үчүн булар коррупцияга барып жатат. Ошон үчүн булар жумушунан коркпойт. Эгерде ошол 12 000 алса, ал айтат, жумуштан кетирсе мен кете берем. Бирок башка жактан мен мындай көчөдө жүрүп деле мен 12 000ден көп таап коем деп туруп, булар өз жумушуна мындай шалакылык менен мамиле кылышат да. Булар коркпойт. Эгерде айлыкты көтөрүп койсо, анда чуркашып жүрүп иштейт. Жоопкерчилик көбөйөт. Ошондуктан мына 1 августтан баштап айлык бүт мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге көтөрүлүп жатат. Бүгүнкү күндө мен айта албайм, ага мен акча ким канча алат, канча болуп калды деп азырынча мен кызыкканым жок. Ай өтө берсин, көрөбүз. Бирок айлык акысы көп болсо, ар бир кызматкердин жоопкерчилиги дагы көтөрүлөт, сөзсүз. Ал дагы чуркайт. Жумушундан мен сөз угуп калбайын, мени жумуштан алып койбосун депчи. Ошондуктан сөзсүз түрдө биз айлык көтөрүлгөндөн кийин дагы ким кандай иштеп жатат, кайсыл тармакта кемчилдиктер болуп жатат, сөзсүз түрдө биз чара колдонобуз. Буга чейин дагы азыр айтып кеткендей кээ бир маселени айыл өкмөттө чече турган маселе областка чейин чыгып атканды биз айыл өкмөттөргө чара колдонуп келгенбиз. Жакшы. Абкан Кырбек, жанагы буга чейин суроолорго чейин сөзүбүздү дагы улантсак, жанагы элдин үрп адаттарындагы ашыкча чыгымдарды кыскартуу боюнчачы, ушул боюнча сөзүңүздү уласаңыз. Ооба, бул боюнча биздин Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккан. Үрп адаттарды, ошол салттарды, ошону менен бирге ушул жамандыкта жанагыдай ашыкча чыгым кетирбөө боюнча, бул боюнча биз областтын деңгээлинде жыйын өткөрдүк. Бүт ошол жердеги мечиттердин молдолорун, имамдарын чакырып, райондун деңгээлинде, областтын деңгээлинде баарын чакырып биз жыйын өткөрдүк бул боюнча. Азыр айыл өкмөттөргө да тиешелүү тапшырмаларды койгонбуз. Буйруса Баткен областында ашыкча чыгым боюнча башка областтарга караганда бизде абал жакшы. Бүгүнкү күндө биз бул боюнча алдыга жылдык. Себеби дегенде ашыкча бүгүнкү күндө чыгым Баткен областында токтотушту. Туура эле түшүндү. Мына жамандыкта кээ бир өтүп кеткен адамдардыкына мен дагы барып жатамын. Ал жерде мисалы чай ичпей кайтып атабыз баарыбызчы. Ал жердеги адамдар дагы айтып жатат, жакын өткөн адамдар дагы туура түшүнүңүздөр, ушундай бизде тартип болуп атат дегенин бизди кубандырат да. Ошондуктан Баткен обласы ушул үрп адаттарды, жамандыкты ашыкча мындай ысырап кылбоо боюнча Баткен обласы жакшы.
Баткен базары менен кошо Хальмион базарынын жолунда карап койсоңуз, жума күндөрү жана башка күндөрү дагы аябай тыгын болуп атат деп жазыптыр абонентибиз. Негизинен урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен мына Абдыкарым Карбекович бүгүн баштап берди. Ал эми ушул аптанын ичинде район акимдери, шаар мэрлери менен дагы ушундай түз эфирлерди уюштуруп, суроолорду алып бермекчибиз. Ошондо ар бир конкреттүү айылдагы маселе, райондогу, шаардагы маселелер боюнча дагы ушул жетекчилерге суроолорду берип, жооп алып берсек болот. Ал эми Абдыкарым Карбекович, мына сөзүнүн аягында мына 1 саат бою сиз кеңинен маалымат бердиңиз областыбыздын өнүгүүсү боюнчачы. Анан негизи өзүңүздүн дагы ушул мына Баткен областында буга чейин ушул чегара кызматында бир топ жыл иштедиңиз. Мына область жетекчиси болуп иштеп келип, Баткен областынын бардык ушул шартындагы, жашоосундагы турмуштун бүт баарын түшүнүп билип, сыртынан да ичинен да билип бүттүңүз да. Анан өзүңүздө дагы ушундай бир ойлор пайда болгондур. Баткен областы ушул багытта өнүксө, мына багытты алдыга тартсак дегенче ошол ойлорду дагы ушу биздин элибизге айтып бөлүшүп, келечек жөнүндө сөз кылып берсеңиз. Биринчиден мен айтып кетер элем, менин кызматтык жашоом Баткен областы менен байланышып калган да. Мен аскер кызматкерин окуусун бүтүп келгенден кийин эле Баткен менен байланышып калдым. Ушу чек арада жүрдүм. Бул жерде кызмат кылдым. Мен бул жерде балалуу болдум, уулдуу болдум дегендей. Бул жерде жашап жүрдүк, бул жерден нанын тузун жедик үй бүлө менен биргеликте. Ошондуктан Баткен областы мен үчүн мындайча айтканда, орусча айтканда родной болуп калганда. Мен канча ушул жерде чыр-чатак болду, мен келип ушул чыр-чатактын дайыма башында турдум. Канча комиссия келди, ошол комиссиянын арасында Баткен областында жүрдүм да. Ошондуктан албетте мен чек араны мен жакшы билемин Баткен областында. И кандай чыр-чатакты, кандай жол менен, кандай биздин кызыкчылыкты сактоо менен чечиштин дагы мен көзүм жетип турат, буну билемин мен. Ошондуктан мени бул жерге жогорку жетекчилер сунуш кылып калгандыктан макул болуп келдим. Мына азыр мен 1,5 жыл, болжол мен 1,5 жыл Баткен областынын жетекчиси болуп иштеп жатамын. Мен ар тараптуу аракетти кылып жатамын. Ушу иштейли, Баткен областы өнүксүн, Баткен областы келечекте бир жакшы областтардын бирин катарына кирсин деп туруп, мына бир канча аракеттерди жасап жатабыз. Бирок маселени курч, каттуу коюлуп жатат. Бүт Баткен областында кандай кемчиликтер бар, коркпой, үркпөй, жумушумдан коркпой, кресломдон чочубай бул маселени мен көтөрүп атам. Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө колдоп беришип жатат. Ошондуктан мына акыркы жылдары кандай Баткен областында өнүгүү болуп атат, өсүш болуп жатат. Аны мындай эл деле көрүп калды. Буюрса дагы өсүш керек. Бул жетишиктүү эмес. Баткен областындагы көптөгөн чечилбеген маселелер бар. Буну чечиш керек, буга убакыт керек. Буюрса келечекте мен ойлоймун Баткен областы сөзсүз түрдө өнүгөт. Азыр бир канча биздин долбоорлорубуз бар. Ошону биз азыр ишке ашырып алсак, Баткен областы өнүгөт. Буюрса мына суу маселеси, чегара маселеси чечилип калса, келечекте Баткен областы тез арада өсүп кетет. Иш орундар түзүлөт. Сөзсүз түрдө. Инвесторлордун көптөгөн инвесторлор аябай кызыгууда биздечи, Баткен областында. Ошолорду биз чакырып ишке салып алсак, ошону менен тоо кендер боюнча биздин Баткен областы өтө бай. Тоо кендер боюнчачы. Ошол боюнча дагы биз азыр чек аралар чечилип, ошолорду биз инвесторлорду чакырып ишке салып алсак, ошолордун бүт түшкөн акчалар Баткен областына, райондорго, айыл өкмөттөргө түшсө, бизде бул келечекте жакшы бир социалдык, экономикалык өсүү болот деп мен ишендирип айтып кете аламын. Рахмат сизге. Ушундай жакшы изги максаттарыңызга ийгилик каалайбыз. Негизи ушул Баткен областына президентибиз тарабынан көңүл бурулуп, алдыга жылып жаткандыгы бүгүн элибиз сезип, билип, байкап жатат. Анда эмесе ушул мына биздин көрсөтүүбүз да соңуна чыгып баратат. Абдыкарым Карбекович, мына сиз өзүңүз баштап бердиңиз бүгүн ушул түз эфирдеги байланышты. Андан сырткары район акимдери, мэрлерди дагы ушул жака чакырып атабыз, ушу сиздин тапшырмаңыз боюнча. Анан көрсөтүүнүн сонунда бир элге кичине кайрылып койсоңуз.
урматтуу өрүк зарыл баткен элим, биринчиден баарыңыздарды ушул келе жаткан биздин 31 август кыргыз мамлекетинин эгемендүү күнү менен куттуктап кетемин. Өлкөбүздө тынчтык болсун, Баткен жергесинде чек арабыз бек болсун. Буйруса көптөгөн жумуштар жасалып жатат, дагы жасалат дагы. Эң негизгиси мамлекет башчысы, мамлекет жетекчилери биздин Баткен областын колдоодо, алардын көзөмөлүндө. Буйруса жалпы жетекчилер областтын деңгээлиндеги, райондун деңгээлинде, ошону менен бирге айыл өкмөттөрүнүн деңгээлиндеги жетекчилер туура иштеп, эл менен бирдикте тыгыз болуп иштесе, буюрса келечекте Баткен обласы тез аранын ичинде өнүгүп кетет деп мен ойлоймун. Баарыңыздарга ийгиликтер болсун, тынччылыктар болсун. Биз жетекчилер сиздер мененбиз, сиздер менен тыгыз иштейбиз. Дагы бир жолу келе жаткан эгемендүү майрамыңыздар менен. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Баткен өнүксө өлкө өнүгөт түз эфирдеги берүүбүз соңуна чыкты. Бизде мейманда Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алибаев Абдикарим Карбекович болду. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.